Кыргыз футболу дагы келечек жаштарыбыз үчүн болсун, Кудай кааласа ушундан жакшы балдар чыксын. болуп жаткан колдоолор. Камчыбек Ташиев Таласка келип 5000 орундуу жаңы стадиондун курулушуна старт берди. Мезгил кутучасын салуу аземине УКМКнын төрагасы, Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев, Кыргыз Республикасынын президентинен Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев, мэр Байшбек Астыналкулов жана жергиликтүү тургундар катышты. Баштаган иш-аракетибизди улантып, Жаңы стадионду курууга Талас шаарындагы Газпром спорт комплексинин жанынан 5,5 гектар жер берилди. Жаңы стадиондо 5055 көрүүчүгө орундуктар жасалат. Долбоор боюнча бүт шарт камсыздалат. Шам чырактар менен жабдылып, футболдук беттештерди кечки убакта да өткөрүүгө шарт түзүлөт. Мындан тышкары кийим алмаштыруучу бөлмөлөр, жатаканалар жана конференция залдар камтылат. Машыгуу талаасы, воркаут аянтчасы жана 180 автоунаа бата турган токтотуучу жайы болот. Эң башкысы футбол аянтчасы эл аралык деңгээлдеги мелдештерди өткөрүүгө да ыңгайлуу болот. Талас облусунун тургундары, урматтуу аталар, апалар, жаштар, мындай чоң стадиондун курулушу мамлекет тарабынан камкөрлүш ар дайым эле боло берген эмес. Эгемендүүлүк тарыхыбызда биринчи ирет Талас жергесинде ушундай чоң объектини курууну белсенип отурабыз. Урматтуу президентибиз биздин айткан маселебизди колдоо берди. Финансылык жактан финансыны бөлүп берди. Финансы жетишет. Мына азыр эми жумушту баштайбыз. Кудай кааласа эмдиги жылы ушул стадионду куруп бүтөбүз деген үмүттөбүз, туугандар. Мына башында көрдүңүздөр, бул стадион 5000 стадион болуп курулат. 5000 стадион курулат. Бул жерде бир эле футбол эмес, мамлекетибиздин деңгээлиндеги, эл аралык деңгээлдеги чоң спорттук турнирлер, иш-чаралар өтүп турганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Урматтуу аксакалдар, урматтуу эл журт, ошол бүгүнкү сиздердин алдыңыздарга жолугушуудан пайдаланып, мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүндөгү бүгүнкү күндөгү жасалып аткан жумуштар, алдыдагы максаттар боюнча бир 2 мүнөт айта кетейин. Урматтуу эл журт, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мамлекеттеги бүгүнкү күндө биз даңгыр өсүү жолуна түштүк. Муну эч ким тана албайт. Туура биздин арабызда ошол жасалып аткан жумуштардын, кылынып аткан элге, журтка, мамлекетке кылынып аткан жумуштарды көрө албастан, ошогон бир ичкүйдүүлүк кылып аткан адамдар дагы көп экенин билесиздер. Биз ага көңүл бурбашыбыз керек. Бизге негизги максат ушу элибиз ыраазы болсо болду. Элибиздин инфраструктурасын, жашоо шартын, турмушун, ошого болгон ыкласын өзгөртсөк болду. Биз ар бир адамдын үйүнө келип, казанына тамак салып бере албайбыз. Бирок ошол эле мезгилде мамлекет тарабынан көрүлөт камкордуктун баарын көрөбүз. Мамлекет тарабынан эмне керек болсо элге жасай турган, ошонун баарын жасаганга урматтуу президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы ушундай. Кыргыз Республикасынын УКМК төрагасы, Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев ушундай чоң курулуштар коррупция менен күрөшүүдөн түшкөн каражаттар аркылуу жасалып жатканын билдирди. Ал бул багыттагы президенттин тапшырмаларын Таластагы жетекчилерге эскертип, милдеттерин так аткарууга чакырды. Мына бул жерде жетекчилер отурасыздар. Баардыгыңыздарга айтып коюш керек. Ар бирибиз ар бир күнүбүздү коррупция менен күрөшүү менен өткөзүшүбүз керек. Мына коррупциядан бүгүнкү күндө урматтуу эл журт 100 миллиард сомдон ашык акча топтолду. Мунун бардыгын ошол биздин мамлекетибизде ушуга чейин болуп келген коррупциялык элементтерден жана уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөштүн негизинде болду. Мамлекеттин байлыгына, элдин байлыгына көз арткандардын бардыгы мыйзам чегинде жазаланат, туугандар. Стадиондун курулуш иштерине Нурдан Орунтаев жетектеген курулуш министрлиги көзөмөл жасайт. Каражат республикалык бюджеттен бөлүнөт. Кудай буйруса эмдиги жылы ушул айлар менен ачылыш аземин пландап жатабыз. Бул эми эл аралык стандарттарга жооп бере турчу, 6 дорожкасы менен жүгүрө турчу жана башка жабдуулар менен каржыланат. Азыркы маалда эми сметалык баасы толугу менен эсептелип жатат. 150 миллиондон 200 миллионго чейин каралат акчалар. Талаш шаарындагы стадиондун курулушу президенттин кыргыз футболун өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын алкагында ишке ашууда. Талас эли бул самалыкты чоң кубаныч менен кабыл алды. Жергиликтүү эл аймакты өнүктүрүү бийликтин аракетин баса белгилеп, жакшы жылыш болуп жатканын жашырбай айтышты.
5000 киши бата турган стадион салатта ким оюна келдилер? Ташиев болсо бул ушу футболду өнүгүп дүйнө жүзүнө бүт таанытып, Кыргыз элинин кандай атка кандай ойносо футболдо ошондой ойногонго жетсейин деген ниети да. Садыр Жапаровдун саясатын оң колдоп алайын. Бүтпөгөн мектептер, детсадтар, жолдор, койчу барып 30 жылдан бери бүтпөгөн жумуштардын баары бүтүп атканда ыраазы болгону ким ыраазы болот калайын мынакей. Негизи бүгүнкү күндө Садыр Норгожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич командасы менен аябай жакшы иштеп атат. Буларды колдош керек. Кыргыз эли менен суранат делем да. Тынч эле отурайлычы, тийишпей. Иштешсин. Негизи иштегени аябай жакшы да. Жаңы губернатор, жаңы эмес, уже 1 жылдан ашып калды, мэр келди. Булар да аябай жакшы иштешип атат. Жаш болсо дагы, жаш энергичный, аябай жакшы. Буларга только жардам бериш керек. Бийликтин бул аракеттери облус калкынын арасында дени сак жашоо образын жайылтууга жакшы шарттарды түзүүрү шексиз. Бул боюнча президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК кызматынын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич келип, ушул стадиондун курулушуна мезгил кутучасын салып кетти. Өзүңүз айтып кеткендей 5000 орунга ылайыкталган стадион. Бизде эми Талас шаарында бүгүнкү күндө 40 000ден ашуун адам жашайт. Бул стадион как раз бизге ылайыктуу болот да. Андан сырткары бул жерде бир эле стадион эмес, белгиленип кеткендей, бул жерде машыгуу аянтчасы дагы болот. Анан өзүбүздө Талас шаарында Семетей Талас командабыз бар. Буюрса биз ойлоп атабыз ушул футболдук союздун жардамы менен ушул командабыз дагы жогорку лигага оюн жүргүзүп баштайт. Анан футбол уже жалпы биздин жашоочуларыбыздын арасында жайылтылып баштайт. Жергиликтүү Семетей клубу былтыр националдык лигадан 3-орунга ээ болгон. Бул баякы эми тарыхында 1-чи жолу болуп атат. Эми биз Кудай буйрса алдыда дагы аракет кылабыз. Ушул клубду бардык тараптан колдоп, жогорку лигада дагы буйрса ойносо деген оюбуз бар. Белгилей кетсек, бүгүн башталган борбордук чоң стадион Талас облусундагы эң заманбап көрктүү социалдык объектилердин бирине айланары күтүлүүдө. Спорт тармагындагы мындай чоң курулуш облуста 1-чи жолу ишке ашууда.